11 каналында аба ырайы тууралуу маалымат. Аны мен Гүлмир Эркинбек кызы тааныштырам. Саламатсыздарбы? Канадада Йорк университетинин астрофизиктери астында жүргүзүлгөн акыркы изилдөөлөр боюнча эң ылдам шамал кездешкен жерди табышкан. Ал Кара тешиктин толкундарында табылып, анын ылдамдыгы 1 саатта 200 миллион километрге чейин жетет. Бул жарыктын ылдамдыгынын 20%-ын түзөт. Окумуштуу Патрик Холлдун айтымында, кара тешиктин массалык түзүлүшү күн системасынан миллиард эсеге ашып кетиши мүмкүн. Анткени алар жакындаган нерселердин баарын жутуп алышат. Эми планетабыздан кабар. Окумуштуулар жер жүзүндө глобалдык суу кризиси айкын болуп бара жатканын айтышат. Азыркы учурда климаттын өзгөрүшү таза суу касиеттерин ал тургай ишенимдүү булактардан келип чыккан суулардын да коркунучун туудурат. Мисалы, климаттын өзгөрүшү суу тышкындарынын пай көбөйүшүнө алып келип, суулар булганып, ичүүчү суу азаюуда. Эми эртең Кыргызстан жана ага кошуна өлкөлөрдө аба ырайы кандай болот, аны кененирээк айтып берем. Кытайдагы кыргыз туугандар жашаган Ак Суу жана Үрүмчү шаарларында күн ачык бойдон калат. Ал эми Казакстандын Борбор калаасы Астанада бүгүн күн чайыттай ачылып, эртең кескин өзгөрөт. Шаарда эртең кар аралаш жаан жаайт, түштүктө жайгашкан Алмата шаарында күн ачык, абанын температурасы +22 градуска чейин көтөрүлөт. Өзбекстанда нөшөрлүү жаан азайды. Жаан Ташкент шаарында гана жаашы мүмкүн. Калган аймактарда жаан жаашы токтоп, күн бүркөө бойдон калат. Бирок жаан-чачын күтүлбөйт. Ал эми Түркмөнстанда бүгүн жааган жаан эртең токтоп, күндүн бети көрүнүп, абанын температурасы жогорулайт. Тажикстанда жаан-чачындуу күндөр качан токтоосу азырынча белгисиз. Бирок бул жаан эртең да жаап, Душанбе шаарында каттуу жаашы күтүлөт. Өлкөдө абанын ымдуулугу 90%га жетүүдө. Кыргызстанда түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт. Бийик тоолуу аймактарда автожолдор тайгак болушу күтүлөт. Түштүк-чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Чүй өрөөнүндө 7-12 метрге чейин жетиши күтүлөт. Ал эми күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалал абад, Баткен областарынын айрым жерлеринде 25 мартта көпчүлүк аймактарда жаан, тоолуу райондордо кар жаашы, Чүй, Жалал абад областарынын айрым жерлеринде жаан-чачын каттуу жаашы күтүлөт. Мына ушундай аба ырайы айттырбай өзгөрүп турат. Ошондуктан 11 каналында баарынан кабардар болуп туруңуздар. Көрүшкөнчө.